Улуу ата мекендик согушка 75 жыл. Сабактын максаты согуштун катаал күндөрү жөнүндө, эрдик көрсөткөн баатырлар жөнүндө маалымат алуу менен мекенди сүйүүгө тарбияланасыңар. Мындан 79 жыл мурда 1941 жылдын 22 iyunu күнү таңкы саат 4-тө фашисттик Германия Советтер Союзуна күтүүсүздөн кол салган. 5 жылга созулган кандуу согушта Советтер Союзу миллиондогон аскерлеринен, жай тургундарынан ажырап, бир канча шаар, айылдар тыйпыл болгон. Канчалаган жаш балдар жетим калышып, бөтөн жерлерде чоңоюшту. Кыргызстандан кан майданга 365 миң жоокер аттанган, 150 миңден ашыгы курман болуп, 73 эр азаматтарыбыз Советтер Союзунун баатырына ээ болгон. Завод менен фабрикадагы станокторду башкарган эркектер фронтко кетишип, алардын ордуна өспүрүмдөр менен аялдар, кары картаңдар иштеп калышкан. Жана алар тылдагы жоокерлерге оокат, кийим-кече жеткирип турушкан. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты, ыйлап, сыздап энелер, курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Улуу ата мекендик согушта каармандык көрсөткөндөрдүн баатырдыгын даңазалаган эстеликтер биздин эсибизде. От күйгөн согуштагы эр азаматтарыбыздын эскирбес эрдигин кабарлап турат. Жеңиш күнүн жакындатып алганбыз, бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.